Урматтуу Аяз Батыркулович, комитетте бул мыйзам боюнча каралган, сизге жеткирсе керек. Орун басарыңыз. Мына азыр өзүңүз кулагыңыз менен угуп атасыз, көп маселе бар да. Бул негизинен мыйзам жакшы ниетти алып чыгып атасыздар, бирок оңдой түзөй турган жагы көп. Мен кошулат элем, мына депутат Алиевден, Жумабековден суроолоруна түшүндүңүз да, туурабы? Ошол эле жерде мыйзам эми өзүңүз билесиз, мамлекеттик сыйлыктар боюнча бул 2-3 категория бөлүнөт. Бул эң жогорку өзгөчө категорияда мамлекеттик сыйлыктар, биринчи категорияда мамлекеттик сыйлыктар, анан ардак наамдар деп атасыз. Ушул жерден кесиптештерге бир түшүнүктүү болуш үчүн мен суроо берейин дедим да сизге. Мына азыр дагы айттыңыз, бирок жооп так болбой калды. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жаратманы, Кыргыз Республикасы сыймыгы деген эки сөзгө мындай түшүндүрмө бериңчи. Анан эл баатыры дегенге. Урматтуу Прокул Туралич, уруксат болсо мен анда мыйзамдан Кыргыз Республикасынын баатырын, Атамекен баатырын, Кыргыз Республикасынын баатырына, Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы Кыргыз Республикасынын жарандарына, Кыргыз Республикасынын эркиндиги, көз карандысыздыгы жана өркүндүк. Аяз Батыркулович, мен сөздөрдүн түшүндүрмөсүн бере аласыз мындай? Сиз бул боюнча илимий адамдар менен сүйлөштүңүз да, автор болуп атып. Жаратман анан сыймыгы, Кыргыз Республикасынын сыймыгы, эл баатыры кандай айырмачылыктар бар? Ошону сурап атам да. Урматтуу Прокул Туралич, эми берилген дефинициянын негизинде жаратманы деген көбүнчө мынакей новатордук, экономикалык жактан мындай бир жаңы жогорку деңгээлдеги натыйжалуу бир салымдар үчүн берилет да. Бул мындай жаратман, жаңы нерсени, новаторская да. А сыймыгы дегенде бул жерде дефинициядан эле көрүнүп турат. Бул эл аралык деңгээлде Кыргыз Республикасынын таанууга алып келген олимпиадалоо же башка дефиницияда так көрсөтүп турат. Негизинен ал жерде катуу, конкреттүү чектөөнү критерийлерге коюш деле мен оюмча туура эмес. Бул жалпысынан аз дефиниция бар, бирок экинчи окууга чейин буну кеңейткенге биз даярбыз. Аяз Батыркулович, мындай кылалы. Азыр сиз айткандай, Кыргыз Республикасынын сыймыгы, жаратманы, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл эмгек баатыры. Бул сөздөрдө кыргызча түшүнүк маанисинде айырмалар бар да. Мисалы үчүн кээ бир түшүнүк кыргыз эл сыймыгы деген кыргыз эл баатырынан жогору болуп калышы мүмкүн. Мына ушуга окумуштуулар менен акылдашып, экинчи окууга аябай даярданыңыз. Бул мыйзам долбооруна бардыгы макул, мен да макулмун. Бирок ушу реформа бир жакшы жакка алып баралы дегенде муну түп тамырынан бери жаңылайлы. Сиз Адилет министри катары мыйзамдардын эксперти сиз болушуңуз керек. Анан ошондуктан экинчи окууга убакытты чозбоңуз. Азыр сунуш бир нече депутатка макул дебедиңизби? Ошо боюнча комиссия түзөсүзбү? Бул коомдук обуу кылабызбы? Терең окумуштуулар менен талдап алалы, макулбу? Рахмат. Рахмат, саламатсызбы, Аяз Батыркулович. Кыргызчасы барбы вариант сизде? Ошо мыйзамды карап койсоңуз, беренелери боюнча. 28-чи берене. 28-чи берененин 3-чү пунктун бир окуп койсоңуз. Берененин 3-чү пунктунда Кыргыз Республикасынын президентине өз чечимдерин ушул мыйзамга ылайык келтирүү сунушталсын. Кандай түшүндүңүз да сиз? Комиссиянын иштеген тартиби ал Кыргыз Республикасынын президентинин чечимдери менен бекиген. Сиздер кабыл алган учурда ошол жоболор, ошол тартиптер өзгөртүлөт. Жок. Мына жаңы айтылды, санариптештирүү жолу менен. Мыйзамга ким кол коет аягында? Мыйзамга ким кол коет? Президент. Анан президент кол койсо, эми 3-чү пунктунан да мен окуйм. Кыргыз Республикасынын президентине өз чечимдерин ушул мыйзамга ылайык келтирүү сунушталсын. Урматтуу Сунасбекович, эми көп мыйзамдарда
кээде жарлыктарда жазылат. Жок, мен биринчи Кабмин көрүп атам. оңдосун деп. Президентке ушинтип өзүнө тапшырма бергенчи. Сиздер чечим кабыл алып ушул тизмени бекитсеңиздер, анда жоболор өзгөрүш керек да. Ошо мыйзам негизинде. Тартиптер, жоболор, ал жарлык болобу, же башка чечиктескеме болобу? Министрлер кабинетине анда тапшыралы. Же болбосо ошо министрлер президенттин алдында жанагы бул комиссия бар. Ошолор карасын, анан бул эми логикага да, мыйзамга да туура келбейт. Президент кандай Урматтуу Дастан Арсбекович, экинчи окууга чейин бул эми мындай техникалык маселе экен, аны биз карап чечип чыгайык экинчи окууга чейин. Дагы изилдеп, практикада кандай болду эле башка мыйзамдардын баарын карап чыгабыз. мындай практикада эми мен канча көрдүм, Аяз Батыркулович, мындай болгон эмес да, чын. Президентке президент өзү кандай болот? Виктор Исбекович карап койсоңуз, президентке өзүнө тапшырма бермек беле. Экинчиси, 4-чү пунктты окуп койсоңуз эми. 28 берененин Ооба, 4-чү пунктуна. Мурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын жана ардак наамдарынын статусуна ээ болгондорду Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлоо жана Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу тартиби Кыргыз Республикасынын министрлик тарабынан аныкталат. Муну кандайча түшүнсө болот? Мындай мааниси болбой атат да? Эч мааниси болбой атат. Бирок эң важный жерлер ушул экен да. Бул жерде 3 жана айтып кетпедимби? 3 деңгээлдеги система түзүлүш керек деген ойдобуз биз. Бүгүн деле бир кесиптин отличниги мисалы министрликте берилет. Ал жерде да чынында тоже оптималдаштыруу маселеси бар, бирок министрлик деңгээлинде берилсе, андан кийин ардак наамдары, кесиптик ардак наамдары өкмөттүн деңгээлинде берилсе, андан кийин мамлекеттик сыйлык президенттин деңгээлине чыгат деген маселе. Ошол 3 деңгээлдүү система ушул менен сунушталат. Биринчиси. Экинчиси, көп кишилер көп адистер ушуга чейин ардак наамды алышкан, же Кыргыз Республикасынын грамотасын алышкан, ошолордун мындай маанилүүлүгүн көрсөтүш үчүн ушул статья бул мындай жокко чыкпай, бул деле бар, бирок азыр өкмөт менен берилет деген статья ошол максат менен кошулган. Аяз Батыркулович, сиз мындай туура түшүндүрүп атасыз, бирок мен муну ким жазып берсе да, мен ошолорго кайрылат элем да анда. Бираз ошолор менен маек кылып коюңуз. Анда мен окуп коеюнчу. Мурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын жана ардак наамдарынын статусуна ээ болгондорду. Так. Эми кайра мындай башталып атат. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлоо жана Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу тартиби Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Ээ болгондорду анан Кыргыз Республикасы деп кетип аткан кандай? Эч байланыш да жок, мааниси да жок. Аяз Батыркулович, мен жооп берип койсом болобу? Бул жерде орусчасында Биз экинчи окууга чейин карап чыгайык бул жагын. Техникалык маселе болсо жакта. Ооба, карап коюңуздар. Эми азыр айтайын деп атат, орусча деп анан кыргызча, эми ал биздин күнөө эмес. Ушуну жасаган анда сиздерде күнөө. Антип бул жерден келип актанбаңыздар. Орусча жазылып, анан кыргызча котулганда технический ошибка деп антип актанбаңыздар, ал уят болот. А бирок көрүнбөй ушул мыйзам өтүп кеткенде ал эмне болот эле анда? Кабыл алынды. Жалпысынан эми Аяз Батыркулович, мындай модернизация, бюрократиядан кетели деген нерсеңизди колдоймун. Негизи мына 46-дан 20-га чейин түшүрүп атпайсыздарбы? Анын арасынан жаратма менен Кыргыз Республикасынын сыймыгы, Кыргыз Республикасынын жаратманы деп жалпысынан ошо жакка мамлекетке кызмат кылган, элге, жерге кызмат кылгандарды ошо сыйлык менен мындай камтып бекитип берип атасыздар да, бул жакшы көрүнүш. Мына бир эле мындай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сыймыгын алган. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ардак наамга ооба бир болуп бул ошол деңгээл, статус ооба жогорку деңгээлде, ооба эң жогорку деңгээлде, мамлекеттик сыйлык деңгээлинде. Бул мамлекеттик сыйлыктардын тутумун реформалоо зарыл экени бардыгыбызга белгилүү. Бул коомдогу сыйлыктардын кадыр баркын жогорулатууга багытталган туура кадам. Бирок сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда коомчулукту тынчсыздандыруу жараткан бир катар маселелер бар да. Эмгек сиңирген деген ардак наамдардын жоюлушу,
Мамлекеттик сыйлыктардан ажыратуу маселесинде укуктук кепилдиктердин жетишсиздиги, сыйлык берүүдө так жана ачык критерийлердин жоктугу. Ошондуктан мен сунуш кылам, бул наамдар дарыгерлер, мугалимдер, маданият кызматкерлери үчүн көп жылдык эмгектин мамлекет тарабынан таанылган жалгыз белгиси болуп келген. Алардын жоюлушу кесиптик мотивациянын төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Шуга байланыштуу төмөндөгүдөй сунуштарды карап чыгуу зарыл деп эсептейм. Эмгек сиңирген наамдарды сактоо, алардын ыйгаруунун талаптарын катаалдаштыруу, 20-25 жылдан кем эмес иш стажы конкреттүү жетишкендиктерин карап чыгуу. Сыйлык берүү маселесин караган көз карандысыз эксперттик комиссия түзүү, мамлекеттик сыйлыктардан ажыратуу маселесин сот тартиби же милдеттүү апелляция укугу менен гана чечүү, сот чечими аркылуу же сыйлык комиссиясы апелляция укугу менен караш керек. Сыйлык берүү чечимдеринин негиздемесин коомчулукка ачык жарыялоо. Манас, достук, даңк, эрдик, ордендер бул сыйлыктар мамлекет үчүн өзгөчө кызматты билдирет жана символдук мааниге ээ. Калтырылышы керек. Мамлекеттик сыйлыктар, медалдар калтырылышы керек, бирок азайтса жакшы болот эле. Эл артисти, эл жазуучусу 10-15 жылда бир гана жолу берүү өтө мындай субъективдүү жогору мындай бааланат да. Ошондуктан ушул сунуштарды биринчи окуу экен кабыл алып, бир карап чыксак экинчи окууга чейин. Кандай дейсиздер? Урматтуу Искандыр Шановна, концепцияны колдоп берсеңиздер, экинчи окууга чейин бүт сунуштарды биз талкуулап карап чыгайык биргеликте. Биринчи окуу экен, азыр мен ошого сунуштарды бердим. Экинчи окууга чейин бир талкуулап, ушулардын кайсынысын киргизсе болот, киргизбесе болот деген тиянакка келип алалы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Машрапова Гүлай Эгем Назаровнада. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, рахмат. Мамлекеттик сыйлыктардын санын кыскартуу, алардын аброюн жогорулатып, өзгөчө эмгекти баалоонун баркын сактоого шарт түзөт. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун мен колдойм. Мыйзам долбоорунун 14-чү беренесинин 5-чи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын жаратманы, ардакнамы, жаңы технологияларды, башкаруу методикаларды, билим берүү, маданий же социалдык практикаларды түзүүгө кошкон салымы үчүн ыйгарылат деп турат. Бирок, ошентсе дагы мыйзам долбоорунун 2-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын эл мугалими наамын кошууну сунуштайм. Себеби билим берүү бул стратегиялык тармак. Бул мамлекеттин негизи. Өзүңүздөргө белгилүү, мугалимдер адамдык капиталды калыптандырат. Ошондуктан алардын эмгеги өзүнчө бир жогорку деңгээлде бааланышы керек деп мен ойлойм. Бул наам мугалимдердин коомдогу статусун көтөрүп, алардын замандын талабына ылайык чыгармачылык менен иштөөсүнө мотивация берет, жана ушул билим берүү тармагына жаш азиздиктерди тартат. Узак жылдык сапаттуу эмгекти баалоонун эң жогорку формасы деп болуп саналат. Ошондуктан кыргыз эл мугалими наамын киргизүү бул билим берүүнүн стратегиялык маанисин мамлекеттик деңгээлде бекемдөө дегенди билдирет деген ойдомун. Сунушумду мен кат жүзүндө да берем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Мавлянова Махабат Эргешиновна. Да, рахмат, саламатсыздарбы, коллегалар. Жаңы наам каралган жатыптыр, Кыргыз Республикасынын жаратманы деп. Бул кимдерге берилет? Саламатсыздарбы, урматтуу Махабат Эргешиновна.
Мыйзамда ошо Кыргыз Республикасынын жаратманы, ардак намы жаңы технологияларды, продуктыларды, башка методикаларын билим берүү, маданий же социалдык практикаларды түзүүгө жана ишке киргизүүгө алып келген улуттук деңгээлде коомдук маанилүү натыйжаны ырастаган көрүнүктүү новатордук салымы үчүн ыйгарылат деп бекитилип турат. Түшүнүктүү. Буга чейин кандай наам берилип келген буларга? Же берилген эмеспи такыр эле? Ушундай наам жок болчу ушуга чейин. Буга чейин Ушуга чейин же медаль, же орден, же жана эмгек сиңирген, же грамота алып келчү да. Мен негизи айтайын дегем, негизи ушул сыйлык алгандар айлык акылары көтөрүлөбү же кандайдыр бир кошумча акча берилеби же берилбейби? Сыйлык алгандарга, наам алгандарга. Бүгүн 10 чактуу мыйзамда көрсөтүлгөн бул. Көбүнчөсү баарын эмес, бирок 10 чактуу кесиптик тармактарда бар, социалдык сферага тийиштүү. Бул мыйзам менен биз ошол 10 чактуу мыйзамда чачырап жазылган нерсенин баарын эми президенттин жобосуна деп кошоюк деп сунуштап жатабыз, бирок көрсөтүлгөн бүгүн ооба. Бирок социалдык сферага. Ошо мен дагы бир суроом, ал эми ишкерлер тарапта дагы ушул сыйлыктар берилеби ишкерлерге? Жеке ишкер. Ошол Кыргыз Республикасынын жаратманы негизи ушул тармакка да туура келет да, ишкерликке. Бул жаңы нерсе ойлоп тапса, инновациялык бирдеме. Ушуга чейин медаль, грамота, орден менен медальдер калып атат, алар деле. Экономика кошкон салым үчүн сыйлык, наамдар каралган эмеспи ишкерлерге? Жалпы медаль, жалпы ордендер бар да, алар деле тийиштүү. Мен айткым келет да, ошол экономиканын негизги локомотиви, негизги салым кошкон жеке ишкерлер. Бирок ошол эле кезде алар деген сыртта калып калышат да. Аларга эч мамлекет тараптан эч бир мындай көңүл бурулбайт, аз бурулат. Ошол экономиканы көтөрүп, налогду төлөгөн эсебинен социалдык маселелер чечилет, айлык берилет, айлык акы. Алардын кызыгуусун көбөйтүп, арттырып, аларга да колдоо иретинде, аларга дагы дух жактан бир мындай колдоо иретинде, ошондуктан ушул жакты карасаңыздар кандай болот деп ойлойсуз? Туура. Бул негизинен эбегейсиз налог төлөгөн ишкерлер бар. Алар баары тобокелчилик менен ишкерлик кылышат, баары бүт жоопкерчиликти өзүнө алышат, канча адамдар жумуш орундары менен камсыз кылат. Ошол боюнча кандай карайсыздар? Туура карайбыз. Мен ойлойм, мынакей жалпы ордендер бар, медальдар бар, алар деле ушул маселеге тийиш, алар деле белгиси болот. Бирок ошо алышканды жаратманы өзгөчө туура келет да. Ошо жеке тараптан, ишкерлер тараптан алгандар барбы? Канча пайызы ошол тараптан алгандар? Менин оюмча бар. Бул негизи мыйзамга тийиштүү эмес, бул комиссиянын ишине тийиштүү, бирок биз маалымат сизге беребиз. Статистикасы барбы? Жеке ишкерлер алган канча пайыз түшөт? Так, статистиканы биз кат менен берейик, анткени жанымда жок. Жалпы сандар бар, ал именно ишкерлерге берилген, менде андай статистика жанымда жок. Менимче 1% эле түшпөйт го дейм да. Батыр Кулчу, мен жооп берип койсом болобу, уруксат болсо. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери деген ардак наамды 2010 жылдан бери 7 адам алган экен. Абдан бул 1% түшпөйт да жалпысынан алганда. Ошондуктан ушул жакка да көңүл бурсаңыздар, себеби негизги ушул жактан да колдоо көрсөк, биздин көп экономикасы өнүгүүгө салым кошулат, социалдык маселелер чечилет. Бул бири-биринен тыгыз байлашкан нерсе да. Биз комиссиянын жобосуна ушуну кошконго аракет кылабыз, по закону. Ошону аракет кылбабыз дебестен, ошону бир кадамдар ташысаңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Култаева Гүлшаркын Оконуна. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Аяз Батырбекович, бул ушу мыйзамда сыйлыктар боюнча мыйзам долбоорунда мына 11-чи берене Баатыр эне боюнча мен сизге суроом бар да. Бул жакта 11-чи беренеде Баатыр эне ордени менен сыйлоо талаптары так жазылган. Мисалы, жашы 7-чи бала 1 жашка толгондо жана калган балдары тирүү болгондо Баатыр ордени менен сыйлоо берилет деп, андан сырткары анын жана кандай учурда пункттарында кандай каралган учурларды алыш керек деп мыйзамда так жазылып турат да. Ушул Баатыр эне жана ошо эне даңкы медалы боюнча сыйлоону берүү тартибинде ал жерде мына 3-чү пунктта жазылып турат. Кыргыз Республикасынын президенти бекиткен тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан демилгеленет деп турат да. Бул эч качан демилгеленбейт да.
канча ушул күнгө чейин канча биздин баатыр энелерибиз ушул баатыр эне орденин ала албай келишет. Ошондуктан мен ушул мамлекет ушул азыр мыйзам боюнча бир жагынан сыйлык алууга укугун берсе, экинчи жагынан бул ушул жергиликтүү органдарга аны демилгесин көтөрүү үчүн көз каранды кылып таштап атасыздар да. Урматтуу Ушакан Оконовна, ушуга чейин 40.381 орден берилген баатыр эне. Бирок сиз туура айтып атасыз, кээде бюрократия көп болуп кетти. Бизге дагы маалымат түштү. Кээде ушул мамлекеттик сыйлыкка алуу эмес, документ чогултууга эле барбар болуп калды да. Ошондуктан ал жагын биз ошол тартипти жоболордо подзаконный деңгээлде комиссия менен да сүйлөштүк. Алар санарип жолу менен, саниттештирүү жолу менен жөнөкөйлөтүш керек. Сиз айткан маселе ошондо чечилет. Бүгүн чындап эле документ чогултуу көйгөйү бар экен. Аяз Батырбекович, сиздин айтканыңызга деле мен кошулам. 40 миң алган болсо, бирок 100 миңге жакын албай калгандар да көп. Ошондуктан бул жерде мыйзам менен эле бекитип кетпейликпи? Мына мен сунушумду берейин. Ушул баатыр эне ордени жана эне даңкы медалын сыйлоо жөнүндөгү өтүнүштү талаптаргачы жергиликтүү өз алдынча аткаруу органы тарабынан же сыйланууга талапкер болгон жаран тарабынан түздөн түз берилсин деп мыйзамга кошуп жазып кетпейликпи ошону? Мисалы, алардын да укугу алынбайт, бул неме сыйлануучу адамдын дагы баягы укугу декларативдүү гана болуп калбайт да, укугу. Негизинен биз ушул санариптештирүү жолу менен чечейин дегенбиз, бирок экинчи окууга чейин кеңесте иштеп көрөйүк ушул көйгөй боюнча. Бирок биз буну билебиз, документ чогултуу маселесин чечкенге биз аракет кылабыз. Экинчи окууга чейин иштесек. Ооба, экинчи окууга чейин ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, ушул сунуштарды берелик, ушуну кабыл алып берсек, бизге өзүбүздүн ошо баатыр энелерге эле жана орден алам деген, медал алам деген энелерге бир мындай жакшы шарт болуп берет эле деп эсептеймин да. Экинчи окууга чейин сунуштарды чогултуп, ушуну да жакшылап карап көрөйүк. Ошондой эле мен мына азыр дагы бир суроо бар ушулар боюнча. Мисалы, мурда азыр сыйлыктар жоюлат деп атпайсыздарбы жанагы? Ал эми мурда ошондой сыйлык алгандардын, алардын укуктук макамы, социалдык жана кепилдиктери, жеңилдиктери кандай болот? Мисалы, эмгек сиңирген деп алган биздин жарандарыбыз бар да. Мыйзамда атайын жазылып турат. Мен 27-чи берене окшойт. 27-чи беренеде мурун алынган сыйлыктар, наамдардын баардыгы өз күчүндө калат деп түз берене бар ушундай азыр. Кайра аны макамын келтирүү каралбайбы? Жок, баардыгы ушуга чейин болгондой, баардыгы ушул күчтө калат. Эчтеке өзгөрбөйт. Мурун берилген наамдар, сыйлыктар боюнча. Түшүнүктүү, бирок бул боюнча дагы азыр өз сунуштарыбызды экинчи окууда берелик анда. Рахмат. Кийинки сөз Ашымбаева Токтобек Аббасовнада. Аяз Батыркулович, ооба туура, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар системасын өркүндөтүү бул мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты болуп саналат да. Ошол эле учурда ар бир кайсы гана кесип болбосун, кесипти андан ары адам капиталында, ошол кесиптин ээсинин мотивациясын көтөрүш үчүн наамдар, сыйлыктар өтө маанилүү да. Сизге белгилүү болгондой, билим берүү багытында бала бакчадан баштап жогорку окуу жай багытында иштеген адистер, мугалимдердин саны 100 миңден ашат. Ушул жаатта мен дагы ушул мыйзам долбоорун буга чейин демилгелеп, эл мугалими деген наамды киргизүү боюнча, киргизүү боюнча азыр коомдук талкууда да турат да. Биз баарыбыз эле билебиз да, адам капиталын өнүктүрүүдө, интеллектуалдык коомду түзүүдө, ошол жаштарды адеп ахлактык тарбия берүүдө дагы, инсанды өнүктүрүүдө дагы эң чоң ролду бул мугалим ээлейт. Бүгүнкү күндө республикада 7 гана эл мугалими азыр көзү тирүү калды да.
бир топ жылдан бери бул наам 2020 жылдан бери берилбей келе жатып атат. Ошондуктан бул наам буга чейин болуп келген. Буга чейин дагы Гүлай Эгемназаровна дагы бул маселени айтып кетти. Мен дагы экинчи окууга бул сунушумду берем. Ушул эң чоң сектор болгон билим берүү системасындагы эл Кыргыз Республикасынын эл мугалими деген наамды кайтаруу маселесинде сунушубузду беребиз. Ошо сунушубузду дагы экинчи окууда бирге карап чыгалы деген сунушум бар да. Рахмат. Урматтуу Токтогул Аббасовна, чындап эле эл мугалими наамы 2017 жылы жокко чыккан, если не ошибаюсь, 2017 жылы жокко чыккан, бирок экинчи окууга чейин бүт сунуштарды кошуп биргеликте каралып чыгат. Себеби сизге белгилүү да, билим берүү системасы бул эң чоң адам капиталын өнүктүрүүчү булагы дагы бутагы дагы бул мугалимдер. Ошондуктан ушуну дагы эсибизге алып койсок. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Батырова Гүлнара Маришовна. Чоң рахмат. Аяз Батыркулович, азыркы биздин иштеп жаткан мыйзамда саламаттык сактоо тармагындагы кызматкерлер үчүн эки мамлекеттик сыйлык бар эле. Бул биринчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, экинчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген медицина кызматкери деген. Азыркы келип аткан мыйзам долбоорунда ушу саламаттык сактоо жөнүндө бир да сөз жок да. Мен карап чыктым да, бул Кыргыз Республикасынын жаратманында дагы, Кыргыз Республикасынын сыймыгында кайсынысына бере турган болсо саламаттык сактоо тармагы жөнүндө жок да. Бүгүнкү күндө республика боюнча 80 миңден ашуун медицина кызматкерлери эмгектенет. Ошолордун ичинен 30 миңден ашууну дарыгерлер. Өзүңүздөр билесиздер, дарыгерлер жакшы сөз да уккан, жаман сөз уккан дагы дарыгерлер болуп калып атат. Элдин саламаттыгын, элдин өмүрүн сактоого өздөрүнүн ишин арнап атат. Бир жакшы мотивация болчу да ушул дагы. Мен негизинен азыркы мыйзамдын долбоорунун концепциясын колдойм, Аяз Батыркулович. Бирок экинчи окууга чейин ушу саламаттык сактоо тармагындагы мамлекеттик сыйлыктарга бир көңүл буруп карап коюңуздарды өтүнөм. Рахмат. Урматтуу Гүлнара Маришовна, биз чындап эле карап чыгайык, кийинчи бирок мындай бир маалымат берип айтып кетсем, ушул сыйлыктар системасын биз ушул мыйзам менен 3 баскычтуу моделге сунуштап жатканбызда, биринчи деңгээлде бул ведомстволук деңгээл, мисалы маданиятынын отличниги, билим берүүнүн отличниги дегендер берилет. Андан кийин сразу президент деңгээлине чыгып кетип атпайбы? Биз ойлогонбуз ушул эмгек сиңирген ардак наамдарды кесиптик тармактардагычы, аны ошо өкмөткө байласак депчи, андан кийин сыйлыктар деген логика болчу, бирок экинчи окууга чейин карап чыгайык. Эмне дегенде, кээ бир профессиялар жок экен, мисалы. Бүгүн заслуженный энергетик жок списокто. Эмнеге дегенде билбейбиз. Заслуженный айтишник жок, заслуженный сотрудник органов милиции жок да. Ошондуктан кесиптик подход кээде мындай ал деле оптималдуу подход эмес экен да. Бирок экинчи окууга чейин биз карап чыгайык бардыгын. Ооба, Аяз Батыркулович, мен туура түшүндүм. Мен колдойм концепциясын, бирок саламаттык сактоо тармагы жөнүндө кошуп коюңуздарчы сөзсүз түрдө. Бир дагы сөз жок саламаттык сактоо тармагы боюнча, кызматкерлери боюнча.